Бишкек шаарында аялдар конгресси жана актет уюму уюштурган ишкер айымдарды жеткиликтүү каржылоо аталышындагы акысыз бизнес пландаштыруу курсу болуп өттү. Уюштуруучулар белгилегендей, аталган курс 30 жылдан бери өткөрүлүп келет. Өлкөнүн ар кайсы бурчунан келген катышуучуларга бизнести ачуу жолдору, инвестиция, маркетинг, бизнес планды жазуу жана башка орчундуу маалыматтар берилди. Курска катышып жаткан айымдар өлкөбүздүн кыйналып жаткан катмарынын өкүлдөрү. Алар курсту окуп бүткөн соң конкурска катышып, өз бизнес планын ишке ашырууга $5,000 $10,000 чейин грант утуп алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Кыргызстан аялдар конгресси менен 30 жылдын ичинде 75 долбоорду ишке ашырды. 75 долбоорду ишке ашырды. Ар бир долбоор аялдарды колдоо долбоору. Аялдар өзүнүн иштерин аябай бийик деңгээлде жасап атышат, үй бүлөсүн багып атат, экономиканы өнүктүрүп атат, салык төлөп атышат. Ошондуктан Кыргызстан аялдар конгресси өзүнүн миссиясын конкреттүү ишке ашырып аткан мезгил. Бүгүн мына атайын ушу бизнес пландаштыруу курсу Франциянын агентство по международному развитию Франция ошонун өкүлдөрү, өнөктөшү актет менен мына ушул курсту өткөрүп атабыз. Кыргызстан аялдар конгресси билимдүү аял, билимдүү бала, билимдүү келечек, билимдүү Кыргызстан девизи менен бизнес пландаштыруу курсунан сырткары СММ, байыр, тигүү курсу, чечендик курс жана башка ар тараптуу курстарды акысыз өткөрүп, айымдарды окутуп келишет. Курсту аяктагандардын арасында жумуш ордун таап, өз бизнесин жолго салган айымдар арбын.